Өткөндө эсиңиздерде болсо, Борбор шайлоо комиссиясында чечим кабыл алынбай калган. Ошол арыз боюнча ошон үчүн бүгүнкү курам менен, толугураак курам менен бүгүн маселе каралды. Ошондо 10 ошол макул деген бир каршы менен чечим кабыл алды. Биринчи бул кабыл алынган чечимдин биринчи пункту ошол арыз ээсине арызды канааттандыруудан баш тартылсын деген. Экинчи пункту менен ошол Бишкек жана Ош шаарынын мэрлерине ошол кыргыз тест системасы боюнча тесттен өтүү боюнча сунуш кылуу боюнча чечим кабыл алынды. Чечим боюнча мен жарым-жартылай канааттандым. Себеби Бишкек шаардык аймактык комиссиясынын тил комиссиясын түзүү боюнча мен Борбордук шайлоо комиссиясына берген арызым четке кагылды. Бирок ошол эле мезгилде Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматовду кыргыз тесттен өтүү сунушталды. Бу жерде тактай кетүүчү жагдай сунушталды, бирок мажбурлабайбыз деп белгилеп атат Борбордук шайлоо комиссиясы. Бир нерсени биз түшүнүшүбүз керек. Мыйзамды биз мажбурлайбыз же мажбурлабайбыз деп арсардуу түрдө арсар айта албайбыз. Мыйзам аткарууга жатат. Аны ар бир жаран аткарууга тийиш. Ошондуктан Азиз Суракматов кандай болбосун мыйзамдын талаптарына жооп берип, кыргыз тесттен өтүшү керек. Мындан аркы кадамдарын айтып кетсек, Борбордук шайлоо комиссиясынын мындай шалакылык аракети ушул ойдон калбайт. Мындан ары ушул райондор аралык сотко мен кайра кайрылам. Элге убада бергендей эле кыргыз тилинин укуктук баркпасын, укуктук кадырын көтөрүү үчүн калк арасында кыргыз тилине боло берет экен деген мамилеге чекит коюш үчүн мен акырына чейин барам.